Өнөр менен качандан бери жуурулушуп калдыңызбы? Ошо жерге келгенден баштап, мурда үйдө апам деле жасап жүргөн да. Апаман калган энеден балага, атадан балага дегендей гене бар. Апам өтө кыйын, уус чебер эле. Өрмөктүн түрүн токуган, кийиздин түрүн тиккен кыйын адам эле. Мен дагы ошо апам катарында өрмөк токуйм, кийиз ийдейм, жип ийдейм, кийиз тигем. Ушу сары тон эле жасабадым да, керажат. Анан супра, пөстөк, талпактарды кылам. Кемсел, тартон кылбадым. Башка боз үй жасаган апам деле, мен деле боз үй жасап, боз үй тигип жүрөбүз. Айыл апага той тамашага, майрамдарда. Анан азыр бул өрмөктүн бешкеши деген түрү боз үйдүн арткы үзүгүнүн боуна коюлат. Анан биякта нарында, көлдөрдө жалаң терме токуйт экен да, айырмачылык ошо экен бизге. Аркаңкы боз үйдүн аркаңкы үзүгүнүн бообу бешкечте болуш керек деп үйрөткөн апам бизге. Анан аякта жалаң терме экен, ошо көчмөндөр оюна барганда көрдүм, айырмасы ошондо экен. Азыр меники бирок тарга боз үйгө боо эмес, боз үйдүн бообун бешкечтен кылганбыз, өзүбүздүкү да, боз үй тигебиз. Анан терме, баш ууч, букары, какмак, өрмөктүн баардык түрлөрү колмон келет да, токуй алам. Ар бир гүл салып атканда ошо жипти санап ороп барат да.